Жалал Абад шаарынын 9 жаштагы тургуну Али Чолпонбаев бүгүн балдардын майрамында президенттин атынан белек алды. Өзгөчө мындай жагымдуу самалыкка жаш өспүрүмдүн жакындарынын кубанычтары чексиз. Ал эми белекти шаардын мэри Мураталы Тагаев президенттин атынан тапшырды. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахонова улантат. Ушу балдар тарбиялап аткан сиздин да майрамыңыз. Келиңиз. Идаят Ахматова эки кичинекей мектеп жашындагы балдарды багып келүүдө. Бир тууган сиңдиси жолдошу экөө тең автокырсыктан каза болушкан. 9 жаштагы Али азыр Жусупбек Бакиев атындагы орто мектепте 3-классын аяктап олтурат. Өзүнө керектүү ноутбук белегин президенттин атынан бүгүн алып, кубанычы чексиз. Көз жашыңыз жакшы күндөргө болсун. Тынч жаман болсун, илдеттен кутулалы. Балдардын келечеги кең болуп, Кудай буйруса, тыгыз байланышта. Мен ноутбук сурап, ноутбугум жок болчу эле да. Президентке ноутбук сурап жазгам. Биздин президентибиз, атабыз чоң рахмат. Каяктан турабыз биз алыстыкта, бирок биздин үнүбүз жетип, ушундай балдарга мерим төгүп эткенине мен аябай ыраазымын. Быйылкы жылда президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп белгиленген. Программанын алкагында жумуш аракеттер аткарылууда. Жалал Абад шаарындагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ата-энелик укугунан ажыратылган балдар үйүнө, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйлөрүнө бүгүн шаардык мэриясы жана шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан колдоолор көрсөтүлдү. Ошо каражатты сизге тапшырып коебуз. Балдарыбыздан кабар алып, мындан сырткары баягы өзүбүздүн бекчелерибизди берип, жергиликтүү бюджеттин эсебинен акчалай каражаттарыбызды бөлүп, ошонун негизинде өзүбүз ушул тийиштүү жетекчилер келип, кабар алып, балдардын ден соолугун сурап, маанайын көтөрүп дегендей ушундай иш-чара уюштурганбыз. Өлкөбүздүн келечеги бул биздин балдарыбыз. Алардын жаркын келечеги үчүн ар дайым жакшы шарттарды түзүүгө максаттар чоң. Бул багытта атайын программанын алкагында жыл башынан бери иш-аракеттер көрүлүп келүүдө. Бир күндүк камкордук буйруса келечекке жакшы жаркын үмүт деп белгилешет. Аркы жыл биз жакшы эс алып кеттик, бул жыл да эс алабыз жакшы. Кыял Сабирахонова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Наказ берип атпайбы? Азыр эми карайбыз, мына илдерке эмеге анан эртең жанагы алтын балалыкты карап көрөбүз, иштетпейби. Эгер алтын балыкты иштете турган болсок, анда балдарды кошуп жылда барганда лагерьге барасыздар.